Дүйсенкул Чотановға бостандық! Бостандық! Урматтуу мекендештер, урматтуу партиялаштар, урматтуу биздин колдоочулар. Биринчиден баарыңыздарга келип бергениңиздерге чоң рахмат. 2 жылдан ашык мамлекетибиздин өнүгүшүнө чоң салым кошкон жарандарыбыз, чыгаан саясатчыларыбыз Текебаев, Чотонов, Жапаров жана башкалар бүгүнкү күнгө чейин күнөөсү жок абакта жатышат. 2 жылдан ашык адилеттүүлүктү биз партиялаштары, жөнөкөй адамдар, үй бүлөлөрү, өзгөчө балдары, жалпы Кыргызстан күтүп келдик. Үмүтүбүз өчүп бараткан үчүн бүгүн ушул митингге чыкканга аргасыз болдук. Бул адамдардын 2 жылдан ашык эркиндикте жашоосун жөн эле бир адамдын буйругу менен алынып коюлду. Аны үчүн мамлекеттик ресурстары, күч органдары, прокуратура, сотторду эбегейсиз колдонгон. Бул жагдайлар узурпацияга жатат Конституция боюнча. Бүгүн бул жерде мамлекетибиздин 7 думанынан элибиз чууруп келишти. Абактагы чыгаан инсандарыбызды куткарууга кечигип баратабыз деп. Жаңы президент келди, жаңы мыйзам кабыл алынды, жаңы жагдайлар табылды. Өзгөрүү болуш керек. Бүгүн биз бирдикте өзүбүздүн оюбузду ушул жерден айтып, талаптарыбызды коебуз. Урматтуу мекендештер, азыркы сөздү Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Шыкмаматов Алманбет Насырхановичке берилет. Урматтуу мекендештер, урматтуу калайык калк. Биз бүгүн сиздер менен Конституцияда жазылган, Конституцияда каралган өзүбүздүн укугубуздан пайдаланып, өзүбүздүн укугубузду ишке ашырып, тынчтык митингине чогулуп, бүгүн биз сот бийлигине элдин атынан, силердин атынан кайрылып отурабыз. Бүгүн биз мамлекетте мыйзамдын жогорку күчү орносун, мамлекетте мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, калыстык, тең салмактык болсун деген уран менен чыгып атабыз. Мамлекеттин өнүгүшүнө мыйзамдын жогорку күчү чоң таасир берет. Ал эми мыйзамдын жогорку күчүн камсыз кыла турган институт, бийликтин бутагы бул сот бийлиги болуп саналат. Мамлекетте, коомдо мыйзам кынтыксыз иштеген гана коом алдыга өнүгөт. Ошол коомдо гана адилеттүүлүк болот, калыстык болот, элдер бакубат жашайт. Эгерде балдарды мугалимдер окутса, ден соолукту врачтар караса, коопсуздукту укук коргоо органдары караса, ал эми мыйзамдын жогорку күчүн сот бийлиги орнотот. Ошондуктан биз сиздер менен бүгүн сот бийлигинин астына, жогорку соттун астына келип, сотторго, эл шайлаган сотторго, эл баккан сотторго мыйзамга гана баш ийип жашоону, мыйзамга гана баш ийип чечимдерди чыгарууну, бейгүдө адамдарды отургузбоону, бейгүнө адамдардын мүлкүн тартып албоону, бирөөлөрдүн бизнесин тартып албоону мындан ары токтотууну талап кылып чогулуп атабыз. Конституция боюнча бийликтин бирден бир ээси бул эл. Эл өзүнүн үнүн бийликке ушинтип жеткизет. Кат жазуу, телефон чалуу, майнап чыкпай калганда элдер ошентип тынчтык митингине чогулуп, элде болуп аткан көйгөйдү бийликтегилерге ушинтип угузат. Бийликтин ээси эл. Мына кечөө Кызыл Омполдо уран казып атканда Россия компаниясы эл өзү демилге көтөрүп, эл токтотуп калды. Элдин үнүнө таасир берди. Эгерде эл Кызыл Омполдо чогулуп, тынчтык митингин өткөрүп, соцсеттер аркылуу өзүнүн укугун билдирбегенде, өкмөт анын байкамакта эмес, уран казыла бермек. Ошондуктан урматтуу мекендештер,
ар бириңиздердин үнүңүздөр, ар бириңиздердин пикириңиздер, ар бириңиздердин аң сезимиңердеги, акылыңардагы, жүрөгүңөрдөгү чыккан тилек, ой мүдө сөзсүз түрдө бийликке таасир бериш керек. Бийлик эл менен эсептеш керек. Мына Текебаевди, Садыр Жапаровду, Чотоновду бийликке сын айткан үчүн, бийликтин өзүм билемдигин токтоткула деген үчүн, бийликтеги коррупцияны айткан үчүн, Кумтөрдөгү маселени ачык айтып чыккан үчүн, президентти сындаган үчүн камалып отурат. Аны калайык калк жумурат. Жалпы элдин бардыгы билет. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биздин бүгүнкү талап сот адилеттүүлүгүн орнотуу, президенттен сот реформасынын аягына чыгууну талап кылабыз. Биз бүгүн сиздер менен баарыбыз биригип, үнүбүз бир жерден чыгып, тилегибиз бир жерден чыгып, мындан ары соттор мыйзамга гана баш ийип, адилеттүүлүк, калыстуулук менен чечим чыгаргыла. Индира Жолдубаева, Абдисегизбаевге окшогон бийликтен кыянаттык менен пайдаланып, президентке каршы чыккан адамдарды, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн сүйлөгөн адамдарды камаганды мындан ары токтот деп биз талап кылабыз. Мындан ары кайсы гана саясатчы, журналист болобу, саясатчы, карапайым адам, ким гана болбосун, бийликке сын айткан үчүн камалбаш керек. Бийликтин кемчилигин айткан үчүн эч ким жоопко тартылбаш керек. Шылтоолор изделип табылбаш керек. Айыл өкмөтүнөн баштап райондорго чейин, облустарга чейин ачык айткан адамдар, элдик адамдар, демократ адамдар эч качан куугунтукталбаш керек. Эгерде биз ушул бийликте болуп аткан көйгөйдөрдү айыл өкмөттөн баштап парламентке чейин куугунтуктаганга жол берип койсок, биз сөз эркиндигин, жетишкен демократиябызды өлтүрүп алабыз. Бит авторитардык системага жол берип, аяк отуруп, кул сымал адам болуп калабыз. Ошондуктан биз жарандар, Кыргызстандын жараны жет деңгээли бийик адамдар деп эсептейбиз. Биз эч качан өзүм билемдикке, мыйзамды буйдалаган төө кылганга, мыйзамды, прокурорду, сотту, милицияны чөнтөк кылганга биз жол бербейбиз. Анткени биздин элдин аң сезими күчтүү, аң сезими жетилген. Биз бүгүн сиздер менен соттордун, Текебаевдин, Чотоновдун, Садыр Жапаровдун ишин адилеттүү карагыла деп чакырат элек. Кудайдан корккула деп чакырат элек. Мыйзамдан корккула деп чакырат элек. Тарыхтан корккула деп чакырат элек. Анткени бүгүн болбосо эртең булардын баарына баа берилет. Ушул биздин 3 азамат, мындан тышкары дагы башка саясий куугунтуктагылар жүрөт. Аида Салянованы болор болбос бир мыйзамдуу кагаз үчүн, мыйзамдын талабын аткарган үчүн кесибиген соттор. Ошол соттор басып жүрөт. Ал эми мыйзамсыз чыгарган соттор, адамдын убалына калган соттор, бирөөнүн менчигин тартып алган соттор сөзсүз түрдө мыйзам алдында тийиштүү жообун алмайынча сот реформасы эч качан жүрбөйт. Биз, урматтуу мекендештер, бүгүн сиздер менен Конституциядагы укугубуздан пайдаланып, тынчтык митинг кандай өтөт? Биз кандай маданияттуу элбиз? Биз кантип тынчтык жолу менен өз укугубузду коргоп аларыбызды көрсөтөбүз. Биз бүгүн тынчтык митинг отчет берип жатып, мына баарыңыздар күбө болдуңар. Айтты. Мен Текебаевдин ишин, Чотоновдун ишин кайра карап чыгууга даярмын деп. Ошол убадасына бек турсун деп биз бүгүн генералдык прокурорго кайрылабыз. Биздин адвокаттар жаңы ачылган 5 жагдай боюнча кайрылдык. Мына бүгүн Садыр Жапаров менен Текебаев, Чотонов үчөөнүн соту болот. Ушул сотту карап атканда дагы биз соттордон адилеттүүлүк чечим чыгарууну, мыйзамдуу чечим чыгарууну талап кылабыз. Биз мыйзамды бузкула, биз келдик силерди басмырлайбыз. Силерге бир давление кылабыз деген жокпуз. Биз мыйзамда кандай болсо, ошондой укугун коргоп бергиле деп атабыз. Текебаев, Чотонов, Садыр Жапаров үчөөнүн иши резонанстуу иш. Ушул эгерде ушул ишке биз бардыгыбыз тикебизден тик туруп коргоп кала албасак, анда башка жарандарды резонанс эмес, коомго белгилүү эмес адамдарды баса калып жөн эле соттоп кесип, укугунан айрытып коет. Анда биз жол берип алабыз. Анда соттор өз билемдигин кыла берет. Ошондуктан биз, урматтуу туугандар, резонанстуу иштер боюнча баарыбыз тикебизден тик турушубуз керек. Анткени ушул резонанстуу иштер гана башка иштерге таасир бере алат. Эгерде соттор
Мындан ары адилеттүү чечим чыгарса, калыстык чечим чыгарса, мыйзамга баш ийип иштесе, биз мамлекетибизде демократияны, мыйзамдын жогорку күчүн, адамдардын укугун, адамдардын бакубаттуулугун коргой алабыз. Ошондуктан урматтуу митингдин катышуучулары, урматтуу мекендештер, Текебаевга, Чотоновго, Садыр Жапаровга боштондук, 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 Boştonduk, boştonduk. Урматтуу мекендештер, кийинки сөз Наталья Владимировна Никитенкого берилет. Депутат от Жогорку кеңеши, фракция Атамекен. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Бүгүн абдайым адам маанилүү күнү, тарыхый күнү. Мен баарыңыздарды новая эра. Мы проводим митинг в новой политической культуре. В соответствии с Конституцией, с законодательством. Это мирный митинг, которым мы хотим показать всему Кыргызстану, что изменения неизбежны, что Кыргызстан будет демократическим государством, где уважаются права и свободы человека. Текебаев, Чотонов всегда отстаивали интересы простого народа. Атамекен – это партия справедливости. Атамекен – это история современного Кыргызстана. Правда всегда найдет дорогу, но никогда правда не бывает сладкой, и никогда правда не нравится власти. Поэтому на протяжении истории независимого Кыргызстана